Мына азыркы мен астымда сүйлөп кеткен адамдардын бардыгы албан көйгөйлүү маселенин баарын коюшту. Мына мен бир гана Абылгазиевдин айтып аткан сөзүнө кайрылгым келип турат. 8 январда Мукар Шалтаков экөөбүз Кыргыз келечеги коомдук уюмдун атынан Абылгазиев Мухаммедкалый Дүйшөкеевичке кат жөндөдүк. Алар 17 январда Биримдик келечек деген ат башы коомдун атын Эркин Тоо деген газетага, бул мамлекеттик газетага биздин кайрылуубузду анан кайра ат башыдан болбогон коом жок экен. 17 февралда барганда бул коом жок экен. Ошону чыгарышып бизге жооп берип атат. Анан сиздер кимсиңер деди. Мына 17-синен кийин, февралдан кийин бул немени токтоткондон кийин, жанагы кап салынбайт тияк дегенден кийин бизди Абылгазиев чыккынчысыңар деп айтты. Биз баш министр ушинтип айткандан кийин биз кыргыз эли эмне болушубуз керек? Кыргыз эли чыккынчы болуп калыптырбы? А өзүлөрү кандай гана иштерди кылып атат? Өкмөттөн Кыргыз элин тооноп, Кыргыз элине кыянаттык кылып, чыккынчы кылып жүргөн баардыгын жанына алып алды Абылгазиев. Анан кайра келип алып, бизди Кыргыз элин чыккынчы кылат. Өзү чыккынчы болуп атат жерде. Мына жанагы Теңир Тоо деген нарындыктардын коому бар. Ошондо жалаң бийликте отургандар байлар келип алышып, каалагандарын кылышыптыр. Мына чыккынчы болуп атат Салымбеков Аскар. Бразилиянын консулу экен, почетный консул экен. Баягы күнү Мир деген передачада герой Евразии деп кыргызды тоноп ишмалдасын чыгарыңызчы герой болот экен да. 6 миллиард доллары бар дейт. Мына Медетбек Шаншыбек Медетбеков мудагы байкеме жөнүнө барып калган дейт. Анын ичинде Алмаз Батырбек деген биздин немебиз бар. Ат башылык депутат. Bir Жылдыз деген bir койкоңдон келин жүрөт. Элдин баарын кекетип, мокотуп. Шундай адамдардын баардыгын жанына алып алып, Мухаммедкалый Дүйшөкеевичтин айтканы туура эмес. Мухаммедкалый Дүйшөкеевич актапка кетиш керек. Момундай айткан сөздөр үчүн. Бүт 7 тубанда губернаторлору, 44 районун акимдери, калган бүт бар жердин баарын ур токмок алып аткан айыл өкмөттөр, ошо айыл өкмөттөрдүн баарын колдоп аткан айылдык кеңештин депутаттарын бар кетиш керек. Ошону мына азыр айтып атат Соронбай Шарипов, сиз угуп коюңуз, оң кулак сол кулагыңыз менен. Элди дүрбөтпөй өкмөттүн баардыгы момундай оппозициялык кыймылга тапшырып бериңиз. Бакиевде жоксузбу? 2007-жылы берген. Бакиев. Сиз деген ошону угуп коюңуз, мына иштер болбойт. Элдин баарын дүрбөтүп, мына экисинде Садыр Жапаровду колдогон чыгабыз бардыгыбыз. Келгиле силер дагы колдойлук. Жакшы чыган жигиттердин баары түрмөгө тыгылды. А жанагы немелерге, Америкага Гүлен дегендери кызмат кылып турган түрмөдөн чыгып коюп аткан да, чыгарып коюп аткан аларды. Алар кыйын экен да, азыр туруп алып бүт баарын кылып атышат. А биздин жакшы Кыргыз элине кызмат кылам деген жигиттер бар, камап салып атат. Баткенде эмне болуп атат? Таласта эмне болуп атат? Кумтөрдүн баардыгын алып келгендин баарын азыр герой кылышып, баардыгын алтын медалдын чаптап атышат. Туура эмес иштер жүрүп атат биздин кыргыз мамлекетибизде. Биз азыр момундай жашка келип калгандан кийин 2 революцияны биз кылдык. 2 революцияны алданып кылдык. Азыр 3-чү революцияны кылсак мындай кылбайт, болбойт. Азыр ойлонгула, Соронбай Шариповичтер. Бүт баарын ойлонуп ишин кыла, жаңы Абылгазиевден кутулуп бизди. Саламатта болуңуздар, рахмат.